Биринчиден ошо бир нерсени көрсөтөйүн дегенде саналиктик сабаттуулук кандай көңүлдөрдөн түзүлөт да. Биз өзүбүз ушундай пирамидадан түзгөнбүз. Негизи бул маалыматты вообще Международный союз электросвязи деген бир эл аралык уюм бар. Ошонун өзүнүн пирамидасы бар. Бул пирамида это типа авторская, можно сказать, такое это я адаптировал дегенче баардыгын ушинтип түзүп бергем да. Бул негизги жалпы калк боюнча ушундай как это үч блоктон да түзүлөт дегенчи эң биринчиден бул это базалык көнүмдөрү да. Ага бул это кантип электрондук кантип телефонду колдонуш керек, кантип электрондук почтаны колдонуш керек, компьютерди колдонуш керек деген нерселер кирет. Кантип интернетте өзүнүн такой профайл ачыш керек, социалдык тармактарда такой как сказать навигейшн да колдонуш керек дегенче ошону эң бул это базалык бөлүк деп эсептелет да. Ошондон кийин ортончу көңүлдөрү башталат да. Буга келгенде бул, например, уже такой саналиктик маркетинг, социалдык медиаларды башкаруу да, издөө система, вот допустим Google, Яндекс системаларын жакшыртуу да, кантип маалыматтарды табып туруп издеп табыш керек дегенде ошол уже как бы ортончу көңүлдөрдүн бирөө болот да. Буга дагы так Microsoft Office программаларды, тиркемелерди колдонуу, графикалык дизайн, андан тышкары допустим контент системаны түзүү деген кириши керек да. Анан кийин эң жогорку күнүмдөр бул это өнүккөн. Как раз таки вот программирование дегенде ар кандай нерсе такой это вот топ бөлүм болуп эсептелет да. Азыр билесиңер, Кыргызстанда баардык программист болууга дейт. Программист болгон үчүн ушул пирамида боюнча ушул базалык да ортончу көңүмдөр болуш керек да. Кош кетсем, азыр көп тренингдер болуп атат. Бишкекте, Ошто деле болсо керек, программист болуу деген да. Бирок программист болуу үчүн көп жаш балдарыбыз, кыздарыбыз навыктарды алышыбыз керек да. Ал бияка жетиш үчүн базовый нерселерди да билишибиз керек. Анан биз ойлойбуз сиздер менен чогуу, биз сиздер менен тажрыйбабыз менен бөлүшүп, анан сиздер кийин уже башкаларды үйрөтүп, бул базовый нерселерди үйрөтсөк, ошолордон кийин бияк уровеньге чыгып, бияка деле барыш пока керек деле жок деп ойлойм да. Анткени интернет жана саналик куралдарды колдонуп, күнүндө жасаган ишибизди күчтүүрөөк кылсак болот да. Мисалы, сен жакшы айдоочу болсоң, Яндекс приложение үйрөнүп алып, Яндекс менен чогуу иштесең болот. Же болбосо мен тааныштарым бар, алардын чоң үйү бар болчу да. Анан жаш балдар, кыздар кетип калып, үй бош болуп калды. Ал болсо 60 жаштагы доктор пенсияга чыккан. Букингти үйрөнүп алып, ошол үйүндөгү комнаталардын баардыгын тапшыра баштады. Клиенттер келип, азыр болсо ошо 70-ке жакындап калды ал эки. Англис тилди үйрөнүп атат, компьютерди үйрөнүп атат, анткени өзүнө экинчи жашоодо, экинчи карьерадай болуп калды. Ошо кичине эле саналиктик куралдарды үйрөнүп алып, азыр болсо өзүнүн бизнесин аябай өнүктүрүп баштады.